Салам Кыргызстан, бул Халва шоу теледолбору. Жаннан алпырчусу мен Сезим Имамадыева. Биздин интеллектуалдык теледолборубузду тосуп алыңыздар. Бүгүнкү биздин Халва шоу теледолборунун алкагында өзгөчө адамдар келип отурушат. Актерлор, актриса айымдарыбыз жана аларды тосуп алалы, бири-бирибизди колдойлу, кол чабуулар. Креативдүү тобу командасын тосуп алыңыздар, жана креативдүү топ катары эмес, бүгүн 2-2 карама-каршы команда болуп, биздин инсандар бөлүшмөкчү. Жана оң тарабындагы өзгөчө команда менен учурда тааныштырып кетели. Нургазы Курбануулу жана Гүлнур Авазбекова, кош келиңиздер. Гүлнур айым, сизге мен суроо заткым келип жатат. Албетте, сиздерди биз социалдык тармактарда креативдүү тобу командасы катары жакшы тааныйбыз. Жана бул чыгармачыл топ тууралуу айтып бериңизчи. Ким социалдык тармактарда ачууну чечти? Жана чындыгында эле топто канча адам бар? Ала, саламатсыздарбы? Сураны так мага берипсиздер. Мен ачкам бул группаны. Биринчи курсубузда негизи көп каралган эмес Instagram баракчасы анткени өзүбүз деле ага көңүл буруп атырбыз. Андан улам уже экинчи курстан баштап биз ушул креатив группаны ачып, мен өзүм логотипин ойлонуп таап, ошодон ары улантып кеттик ушул Instagram. Байкасаңыздар, бул өзгөчө портфолио катары дагы байкалат экен да. Командада канча киши бар? Негизи биздин группада 7 адам бар. 4 кыз, 3 бала. Эң сонун. Сизге дагы Нургазы мырза мен суроо заткым келип жатат. Сизди актер катары айта кетиңизчи, жана өзгөчө ушул инсан катары кандай окуялар жашоодо сизди калыптандырды? Кандай жашоо? Жашоодо кандай окуялар калыптандырды? Чыгармачыл адам катары. Эмне себептен дал ушул багытты тандадыңыз? Ушул багытты мен кичине кезимден арзуу кылчу элем, өзү актер болуп, эл астына чыгып, эл астында ойноону. Кыял болчу экен да? Арзуу кылчу элем. Жеттим буюрса. Буюрса деп айталы. Азаматсыздар, ар бир команданын бул жакта аталышы болушу керек. Ошондуктан Нургазы, Гүлнур айым айта кетиңиздер, сиздердин командаңыздардын аты кандай болот? Бизде бул оң тарабында кара бала отурат. Кара ай. Кара ай. Кызыктуу, креативдүү ат. Кара ай аттуу команда менен учурда таанышып алдык. Кезекти болсо тең тайлашуучуларга берели. Сол тарабында Кылымбек Байботоев жана Бирмет Алиева тосуп алалы, колдоп коелу. Сизге дагы менде бир нече сөздөрүм бар. Кылымбек мырза, айта кетиңизчи, сиз аткарган ушул ролдордун жашоодо болобу же болбосо ушу машыгууда болобу эң кыйыны кайсынысы ушул күтүүсүз болду эле айта кетиңизчи, сиздин тажрыйбаңызда кыйыны болдубу эле? Ооба болгон. Айтып бериңизчи. Бул чыгармачылык топто иштеп атканда биз спектакль койгонбуз. Бетмет деген спектакль. Бетмет деген спектакльде чынын айтсам 2 жыл кыйналдык, сакталдык. Чыгара албай, ошо ролду, ошо адамды таба албайм. Мен башка ролдо Смайл деген Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында Смайл ойношмун. Өтө кыйын болгон. Кантип ал образга кирүү жардам берди? Кандайдыр бир ушукмаларды колдондуңузбу? Ооба. Ошол убакка барып келүүнү изденип, китептен окуп, сурап элдерден, мисалы киносунда көргөм, ошол ролду чыгарыш үчүн зерно роль дейт, ошон чачты өстүргөм, сакал өстүргөм. Кызыктуу. Тышкы келбейт. Бир ай жуунбай жүргөм. Чын эле. Чыгарам деп. Кыйынчылыктар көп болгон. Кызыктуу. Эң сонун. Менин оюмча бул чыныгы профессионалдын ушундай белгилеринин бири деп айта аламын. Жада калса ушундай курмандыкка баруу деп айта алам. Бермет айым, сизге да суроо заткым келип жатат. Сиздин ушу түшүнүгүңүздө заманбап театр деген бул эмне айта кетиңизчи? Заманбап театр деген, мисал үчүн биз жакында эмес, почти 2 жыл болуп калды. Саткы менен Кул мырза деген спектакль койгон. Асанбек, Нурлан Асанбеков. И ошол спектакль мисал үчүн ал мурдагы илгерки дастан. Жана ошол илгерки дастанды азыркы заманбап түрүндө алып чыкты да. Заманбап түрүндө жана илгеркини кошо чогуу биргеликте алып чыкты. Жана бул жерде эми мурдагы эле турмушта эмес, азыр да ушундай болуп жатат деген максатта жана азыркы элдерге, азыркы коомго жакыныраак болсун деген
смыслда шок чыкканда. Эң сонун байкасаңыздар, актерлордагы заманбап ушундай көрүүчүлөрдү өзүнө тартуу үчүн өзгөчө спектакльдерди дагы алмаштырып, заманбап талапка жараша дагы өзгөчө ушундай коюуга аракеттенишет экен. Байкап туруңуздар, театрга барыңыздар деп мен дагы сиздерди чакырып кетейин. Биз болсо учурда сол тарабында команда менен таанышып алдык. Команданын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздер. Гүлнур айткандай эле бул сары бала, сары күн. Кара ай менен сары күндүн ортосунда бүгүн салгылашуу болмокчу. Өзгөчө треш болот. Байкасаңыздар, учурда сергек сезимдерине биз ээ болуудабыз, жана мындан дагы сергек сезимдерине ээ болууда Нитрофрешти биз азыр даандап көрөбүз. Биздин демөөрчүлөрүбүздүн суусундугу Нитрофрештин ар бир уртамында витаминдердин комплекси бар, жана суусундук энергетикалык суусундук болуп саналбайт. Алба шоу теледолбоорунун алкагында биз азыр 3 жаркын даамдарды байкап көрөбүз. Булар апельсин, классика, манго жана кулпунай. Суусундук андырганга убакыт келди. Нитрофрештин жемишке каныккан даамы шыктандыруу жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүн сез. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Нитрофреш. Тавит менен серги. Биринчи оюнубуз фейк же фейк эмес деп аталат. Бул оюндун маңызы фейк кабар менен реалдуу жаңылыкты айырмалоо болуп саналат. Ар бир командага дүйнө жүзүнөн алынган 3 жаңылыктарды даярдап койгонбуз. Жана катышуучуларга ойлонууга 20 секунд убакыт берилет. Команданын катышуучулары бул жаңылык чынбы же жалганбы табышы керек. Биринчиден болуп кимден баштайбыз? Биздин сары күндөнбү же кара айданбы? Карайдан баштай берели. Карайдан баштай берели. Эмесе карайдан баштайт экенбиз. Карай сиздер үчүн биринчи жаңылык. Индиялык чиновник селфиге түшүп жатып, телефонун дамбага түшүрүп алып, дамбаны кургатууга буйрук берген. Бул чынбы же жалганбы? Жалган, Эмнеге чын болуп калышы мүмкүн да? Үчүн дамбага кантип буйрук берди? Буйрук бере алат Индияда деген телефонду, балким ал жалгыз телефон алат. Жок, жалган. Жок, болушу мүмкүн Сүйлөшүп да. алыңыздар, бир гана жоопту кабыл алайын. Болушу мүмкүн да. Элестетсең? Индиянын президенти түшүрүп алыптыр ошондо. Жок, чиновник, Чиновник, видишь? Чиновник болсо башка телефон болот Да? да. Жалган деп көрөлү. Тоскоолдук жаратпай, сөздөрү чечип алышсың. Жалган. Макул. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Жалган. Жалган деген жоопту кабыл аламын. Жоопту чогуу коелу. Индиянын чиновниги Раджеш Вишвас селфиге түшүп жатып, Индиянын борбордук Чхатигарск штатындагы Хиркатта ушундай дамбасына смартфонун түшүрүп алган. Көрсө, чиновниктин телефону Samsung маркасында болуп, баасы $1200 түзгөн экен. Бирок чиновник чыдабай, телефонду суудан таап берүүнү жергиликтүү суучуларды суранган. Ал нерсе ишке ашпай калган, албетте дамба аябай чоң да. Жана дамбадан миллиондогон литр сууну сордуруп чыгарууну буйрук берген. Алга 3 күн керек болгон, байкасаңыздар, бул чындыгында эле болгон окуя. Насос бир нече күн иштеп, болжол менен 2 миллион литр сууну сордуртушкан. Тапкандан кийин телефон өтө эле сууга толуп иштебей калган. Бирок бул чындык болчу. Тилекке каршы кезекти болсо, биз учурда сары күн командасын өрмөкчүбүз. Сиздер үчүн жаңылык. Кериктин тиштерин текшерүү үчүн 20 киши керек болгон. Керек бул насарок. Насароктун тиштерин текшерүү үчүн 20 киши керек болгон. Чын. Бул жакта сары күн командасы чечет. Жардам бербейбиз. Насароктун тиштери көрүнөр эле? Теши жок да анын. Жок. Көрбөй турган. Бир-эки адам текшерип коет го дейм. Насарок деген Оозу жана Жардам бербейбиз. Команда өзү чечсин. болгон чындыкка. Чындык. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Чындык. Чындык. Чындык деген жоопту кабыл аламын.
Жоопту чогулгалы. Жакында Whipsnade зоопаркынын кызматкерлери, бул Англияда жайгашкан, алардын бөлүмүндө 31 жаштагы Микуми атты керик ургаачысынын тиштерин текшерүү үчүн керек деп ушундай чечим кабыл алышкан. Ал жактагы кызматкерлер эгерде тиштер иретсиз болсо, анда ал тамакты кылдат, майдай албай калат жана бул тамак сиңирүү жана жалпы ден соолукка байланыштуу көйгөйлөргө алып келиши ыктымал. Зоопарктын кызматкерлери кеңеш алуу үчүн Жаңы Зеландиядан, Австралиядан жана Америка Кошмо Штаттардан адистерге кайрылбастан, ошондой эле аттар боюнча адистерген ошо стоматология тармагында экспертти чакырган. Ал белгилүү эксперттердин бири Крис Пирсти болуп аталат. Жана Крис Микуминин оозун атайын жабдыктардын жардамы менен кылдат текшерген. Ага 20 кызматкер жардам керек болгон. Бул чындык болчу. Азаматсыздар, сиздерди куттуктайбыз. Кезекти биз Кара Ай командасына берели. Сиздер үчүн жаңылык. Евро биримдиктин продукцияларында аллергияны пайда кылган жана анафилактикалык шокко алып келген чегирткеден жасалган уну курамында болот. Болот, ооба, чындык. Ойлонуңуздар, талкуулаңыздар. Дагы жолу окуп бересизби? Евро биримдиктин продукцияларында аллергияны пайда кылган жана ошол эле анафилактикалык шокко алып келген чегирткеден жасалган уну курамында болот. Ооба, болот. Болот деп ойлойбуз, Болот дерели. Кайсы жоопту кабыл? Чындык деп. Чындык деген жоопту кабыл аламын. Жоопту кабыл алдым. Евро биримдик чегиртке курамында бар унун колдонууга милдеттендирет, ал атүгөл кээ бир керектөөчүлөрдү өлтүрөт. Бул кабар Евро биримдик өз жарандарын курт кумурскаларды жегенге мажбурлайт деген жалган баянды кайталап жүрүүдө. Бул Румынияда тараган фейк жаңылыктарга ылайык. Чынында Брюссель Евро биримдиктин рыногунда бул унун жаңы өндүрүүчүнүн киришине гана уруксат берген, бирок анын продукциясын колдонуу милдеттүү эмес. Бул фейк кабар болчу. Чындыгында эле Биздин аркабызда биле алышып. Румынияда да ушул фейк кабар аябай таралыптыр, кээ адамдар да ишене алышыптыр. Кезекти биз болсо, учурда Сары Күн командасына берели. Сиздер үчүн жаңылык. Келечекте адамдар дем алуу үчүн акча төлөшү керек болот. Кандай деп ойлойсуздар? Келечекте дем алуу үчүн. Дем алуу. Дем жок. Дем алуу үчүн дем. Абаны дем алуу үчүн. Кээкилер акча төлөп атпайбы ошол үчүн дем алыш үчүн жандайларга? Аппарат менен, Аппараттарга. Жөн адамдар дем алуу үчүн атпайбы? Жок, жалган. Жалган жок. Кайсы жоопту кабыл аласыз? Жалган. Фейк деп ойлоп жатасыздар. Фейк деген жоопту кабыл аламын. Жакынкы келечекте киргизиле турган жаңы чектөө чаралары адамзаттын келечегине шек туудурууда. Алардан адамдар дем алуу үчүн акча төлөшөт. Укмуштуудай билдирүүнү коомдук мейкиндикте бир катар жалган отчетторду жайылтуу менен белгилүү юрист Георг Пипера билдирген. Бул албетте фейк маалымат, анткени бул юрист жөн гана жалган отчетторду берип, сиздер бир аз убакыттардан кийин келечектерге дем алуу үчүн акча төлөшүңөр керек деген отчетторду бериптир. Фейк кабар болчу, азаматсыздар. Бизге күн чыгууда. Эми келер кезекти айларга берели. Келиңиздер, сиздер үчүн акыркы жаңылык. Америкадан келген аял анын макулдугусуз өмүрүн берген ата-энесин сотко берүүнү чечти. Америкадан келген аял анын макулдугусуз өмүрүн берген ата-энесин сотко берүүнү чечти. Анын макулдугусу жок төрөлгөнү үчүнбү? Ооба. Анын укугу жок болгон үчүн төрөлөмбү же төрөлбөймбү? Сотко берген. Мындай нерселер болуп эле жүрбөйбү? Ойлонуңуз, талкууласаңыздар болот. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Балким ооба чындык. Америкада болушу мүмкүн. Бизде го Америкада баары болот. Кайсыл жоопту кабыл алайын? Чындыкта. Гүлнурайым, макулсузбу? Чындык. Чындык деген жоопту кабыл алдым. Жок деген жүзүн тура таптык. Келиңиздер, жоопту чогулуп коелу. Апасы менен атасынын макулдугусуз өмүрүн бергенин айым ыраазы эмес. Бул үчүн сотко берип компенсация алышы керек.
Рас, аялдын өзүнүн да балдары бар, бирок алар асырап алынган. Ошондуктан алар сотко берүүнүн укугу жок. Бул чындыгында эле болгон окуялардын бири. Байкасаңыздар, дүйнө жүзүндө да ушундай адамдар дагы кездешет экен. Бирок сиздерди куттуктайбыз. Туура жооп. Чындык экендигин таап алдыңыздар. Кезекти болсо азыр биз Сары күнгө бермекчибиз. Сиздер үчүн акыркы жаңылык. Кичинекей кыз апасынын аккаунтунан онлайн оюнга 2,5 фунт короткон. 2,5 миң. Бул жологондо $3,000. Чындык мүмкүн. Чындык. Эч ойлонбостон. Эч ойлонбостон. Азыркы жаштардын баары телефон оюндан эле көп нерсени угуп атпайбы? Кайсы жоопту кабыл алайын? Чындык. Чындык деген жоопту кабыл аламын. Жакында эле Улуу Британиядан келген бир кыздын энеси анын банктын эсебинен 2,5 миң фунт жоголуп кеткенин байкаганда, ошол эле мен айтып кеткендей эле бул болжол менен $3,000 түзөт. Көптөгөн транзакциялар апасынын смартфонунан ойногон популярдуу Roblox оюнуна көз каранды болгон кичинекей оюнчу кызынын күнөөсү менен болгон. Андай ар кандай кошумчалуу оюндарды сатып алып, кыз көп акча коротуптур десек болот. Бул чындык, азаматсыздар. Биз болсо бизге күн чыгат атабыз постоянно. Жамдын нотада биз болсо фейк же фейк эмес оюнубузду жыйынтыктайлы. Биринчиден болуп биздин Караай командасы ачып берип, бир жаңылыкты туура тапты. Сары күн командасы болсо 3 жаңылыкты туура тапты. Бир Ооба, жыйынтыктаганда 1-0 Сары күн командасы алдыга озуп кетти. Кезекти болсо биз кийинки оюнга беребиз. Аталышы ким бул? Ким бул оюну? Бул оюнда командада бир киши түшүндүрүп бермекчи, экинчиси табат. Бирөөсү үйдө отурат эмиш, экинчиси болсо кандайдыр бир кесипке болуп, же белгилүү инсан катары, же мультфильмдердин тасманын белгилүү каарманы катары анын үйүнө келмекчи. Ал белгилүү сөздөрдү биз сыналгыга даярдап койгонбуз жана ал сөздөрдү атабастан түшүндүрүп берүү керек. Команда мүмкүн болушунча көп сөздөрдү табуу керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилмекчи жана бул оюнду биринчилерден болуп Сары күн командасы ачып берет. Даярбызбы? Даярбыз. Сиздерге 90 секунд убакыт берилет. Убакыт кетти. Бермет, ким бул деп сурап коюңуз. Ким бул? Жок, атабайбыз. Атабастан түшүндүрүп бериңиз бул сөздү. Кийинки сөздү суранабыз. Самолетто иштейт. Бул Аракет кылыңыз, убакыт кетип жатат. Карманбы? Өрчүбү? Же кесиппи? бул кесип. Врач, мугалим. Жагына кылсак болобу? Жок, болбойт, убакыт кетип жатат. Кийинки. Тааныйбызбы? Тааныбайт. Кийинки сөздү суранабыз анда. Бул кара Актёрбу? президент болгон. Барак Обама. Азаматсыз. Ким бул деп сурап коюңуз. Ким бул? Кесип. Врач. Кесиппи? Бул кесип эмеспи дейм. Жакшылап окуйбуз. Токойдо болот. Бул. Токойлордо жүрөт. Жаштык кезде мультфильмдерди көрчүк. Токойлордо азын жүрөт. Арстан болот. Неме? Мультикпи? Жанагы. Арстан айы болот. Убакыт бүттү. Акыркы сөз Маугли сөзү болчу. Таба алган жокпуз. Тилекке каршы учурда бирок бир сөздү тапканга жетиштик. Биз болсо кезекти учурда Караай командасы да бермекчибиз. Даярсыздарбы? Даярбыз. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Нургазы ким бул? Бул кесип. Биздин спектакльде бар. Алып туруп. Сот менен көргөзбөйбүз. Сот. Ооба. Жок, бул
кесипти толугу менен атаңыздарды. Хорошо. Кийинки өтөрөлүчү. Бул дагы кесип катары саналат. Бул кесиптин кандай десем, ошол адам көп жазган. Атап салдык, кийинки сөздү сурануудамын. Атабаганга аракет кылыңыздар. Бул актер. Кара. Көп кинолор толтура. Өзүнүн баласы менен да аткарат. Биякта, Кыргызстанда. Жок. Американский актер. Өзүнүн баласы карате пацан аткарган. Жанагыда атын эзбей чыгарып атам. Аты. Кичине окшоштур. Ю кетеби? Баштан. Уит Смит беле? Туура. Бул президент. Барак Обама. Жок, болбой калган. Чыгып Болбой калган. Бунун болбой калган президент биздин кошунабыз. Кайсы мамлекет? Кошунабыз. Казакстан. Токаев. Ой, Токаев. Болбой калган, Ооба. Ой, мурунку президент. Нурсултан Назарбаев кой? Болбой калган десең. Азаматсыздар. Чындыгында байкасак, салгылашуу аябай катуу болду деп ойлоп жатамын. Учурда жана келиңиздер. Бир нече убактардан кийин биз оюнубузду толугу менен жыйынтыктамакчыбыз. Суусунду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'tin жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуудай микси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги. Эмесе ким бул оюнун жыйынтыктайлы? Биринчиден болуп бул оюнду Сары күн командасы ачып берген. Жана сиздер бир гана сөздү тапканга жетиштиңиздер. Бул дагы жакшы жыйынтыктардын бири, колдоп койгулу Сары күн командасын. Андан кийин Карай командасы бул оюнду улантып, сиздер 2 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Бир халга балл сиздерге ыйгарылат, жана жыйынтыктаганда 1-1 барабар келе жатабыз. Азыр болсо биз Жарнама базары аттуу оюнубузга өтмөкчүбүз. Жарнама базары оюнун баштамакчыбыз. Учурда сиздер байкагандай эле менин колумда дал ушундай кызыктуу буюмдар турат. Азыр командаларга бул буюмдарды биз таратабыз. Жана сиздердин милдетиңиздер бул буюмдардан театралдаштырылган ушундай ролик жаратуу керек. Сиздер бул буюмдарды өзгөчө кылып жарнамалашыңыздар керек. Азыр болсо мен Карай командасына ушундай оюнчукту таратмакчымын. Ушундай кызыктуу оюнчук сиздер үчүн. Сиздер үчүн жөн гана ушундай кызыктуу градусник Сары күн командасы. Биз болсо командаларга учурда 3 мүнөт убакыт бермекчибиз. Жана бир нече убактардан кийин жарнамаларды түзгөндөн кийин катышуучулар алардын жарнамасын чогуу укмакчыбыз. Sen эмне кандай ушинтип максат? Салам достор. Силерге кызыктуу фокус көрсөтөм. Кана. Жок, давление түшүп кой. Жер. Ого. Мен ушунтип айтайын. Мен сага айтам. Мен эмне кылып жатасың дейм. Мен жер дүйнөсүн карап жатам дейм. Охи, сонун го, эмне бул өзү дегенде. Билбейм, мага апам алып келип берди. Апам айтышы боюнча бул жерге окшош экен. Деп ана ушинтип айтасың. Муну апам каерден алыптыр деп. Ушу, короче, реклама кылып көрөбүз. Сиздерге бош базарда. Жок, бош базар эмес. Муну ушундай бир магазин атын айтып бер. Бир магазин атын айтып бер. Ошол жерден алыптыр dedi. Мен да ушундай оюнчукту каалайм. Дейм. Ата деп кетип калам. Күнүскө байланыштуу силердин ден соолугуна күнүскө байланыштуу күнүс атканда элдердин давлениясы көтөрүлөт. Салам күндөр дейм. Чөнтөңгө салып койсоң, наркы чөнтөңгө. Наркы чөнтөңгө салып койсоң. Мен айтам да. Сен карап тур. Салам достор, силерге болуп көргөнү кызыктуу фокус көрүп жатам. Мына менин алдымда турган бул жер Салам достор, силерге болуп көргөнү фокус көрсөтөсүң да. Дегенде эле мен келебиш. Жок, мындай гүлдөрүн фокус. Салам күндөр дейм да. Салам. Чөнтөңгө сал деп атам. Берчи көрүп берейин. Бул эмне?
Жарнама базарын учурда биз баштамакчыбыз. Катышуучуларга биз өзгөчө буюмдарды тараттык. Жана биздин студияда чыгармачыл тобубуз кадр аркасында кайсыл команданын жарнамасы кызыктуураак болгондугун албетте сөз түрдө аягында айтмакчы. Биз болсо биринчиден болуп Карай командасынан баштамакчыбыз. Жарнамалап бериңиздер буюңуздарды. Жер, дүйнө. Мен эмне үчүн ушул жер жүзүндө жашайм? Салам Гүлнур. Салам Нургазы. Ох, бул не? Берчи көрүп берейин. Оюнчук? Апам буну жерге окшоштуруп мага алып келип берди. Сонун экен? Сонун экен. Буну кайсыл жактан алыптыр, көрүп берейинчи. Буну деген апам чоң дүкөндөн алыптыр. Аты кандай эле? Халва деген чоң дүкөн бар экен. Ошол жерден алып келип берди. Сонун экен, бул? Бул ушу жерге окшош болду. Ооба, карасаң, жерге окшош. Ар кандай кызыл гүлдөрү бар, чөптөрү бар. Карачы. Мен дагы азыр атама айтып, мен да будан да чоң жер алып туруп келем азыр. Жок. Кереги жок, андан көрө келе. Экранды карап туруп айтып салайын. Азаматсыздар, кол чабуулар өзгөчө менен. Жада калса биздин теледолбоорду жарнамалап салдыңыздар. Эң сонун. Биз учурда Карай командасынын жарнамасын угуп алдык. Кезекте болсо Сары күн командасына бермекчибиз. Жарнаманы угуп жатабыз. Салам достор. Силерге болуп көрбөгөндөй кызыктуудай фокус көрсөтөм. Даясыңарбы? Анда карап турла. Хоппа. Биз вон көрсөтөбүз. Hoppa! Karap turla. Hoppa! Hoppa! Эми будан да кызыктуудай фокус көрсөтөм силерге. Hoppa! Охо, мына. Кана бермет. Давлениең текшерип коюнчу. Охо, сенин ден соолугуң мощный экен. Азыр күн ысыкка байланыштуу бардыгыңарга ушундай градустук сунуштайм. Ошо? Бул градустук кайталабыз десең, халва шоудан алабыз. Азаматсыздар, кол чабуулар. Байкасаңыздар, биздин градусник жада калса давлениянын да текшерет экен. Кан басымын да текшерип алабыз. Жана чыгармачыл топ менен биз талкуулашып алдык. Азаматсыздар, эмесе чыгармачыл топ мага айтты, кайсыл команда жеңди деп. Сиздер да ойлонуп жатат болушуңуздар керек. Ким жеңди десеңиздер. Эки команда тең жакшы жарнаманы көргөзө алды. Ошол себептен экөөңүздөргө тең биз бирден халва балдарды ыйгарабыз. Азаматсыздар. Кайрадан барабар келе жатасыздар. 2-2. Азыр болсо биз жаныбарлар менен байланыштуу оюнга өтмөкчүбүз. Аталышы жаныбарларды тап. Жаныбарларды тап деп аталат биздин оюнубуз. Учурда биздин студиябызда ар кандай жаныбарлардын үндөрү, дабыштары чыкмакчы. Биздин катышуучулар болсо, бул үн дабыштар кайсыл жаныбарга таандык экендигин табышы керек. Жана ар бир команданын өз баскычы бар. Биринчи кезекте сиздер баскычты басып туруп, анан жаныбардын атын бизге атайсыздар. Сиздер байкагандай эле учурда Карай командасынын колунда ксилофон, үнүн чыгарып коюңуздар. Эмесе тең тайлашуучулардын колунда Сары күн командасында биздин сүйүктүү домузубуз турмакчы. Эмесе ирети боюнча биз учурда 5 жаныбардын үнүн укмакчыбыз. Жана мен сиздерге жардам беремин, эгерде оор болуп калса, жаныбарлар тууралуу ар кандай маалыматтар менен бөлүшөмүн. Айтып жаткан учурда дагы команда бул жаныбарды таап алса болот. Ирети боюнча келиңиздер, биринчи жаныбарга кезекти берели. Команда экөө тең бирдей басты. Кайсыл? Жок, мен чочко. Чочко эмес, тең тайлашуучулар. Жылан. Жок. Биринчи баскычты басып туруп атайбыз. Калган эмес. Айтасың? Баспадым. Жылан. Жылан эмес. Келиңиздер. Жаныбарды дагы бир жолу калып. Маймун. Бир төрөбү. Жок, маймун эмес бул жанагы.
Мышыктын жапайысын эмне деп коет эле? Рысь. Жок. Барбы тең тайлашуучуларда жооп жок. Кара тигир. Мауглиде кара. Пантера. Кара тигир. Жок. Мен сиздерге жардам берейин. Бул куш. Куш? Бул куш дээрлик бардык жерде жашоочу чымчык. Карга эмес. Бул куштун каргадан дагы аябай өтө эле зор, чоң деп айта алам. Бүркүт. Бүркүт эмес, бирок бүркүттүн тууганы десек болот. Таш жоору. Атап туруп атайбыз. Таш жоору. Таш жоору эмес, тең тайлашуучу. Куш. Жок. Алар жылуу климаты бар бардык аймакта жашашат, бирок алардын көбү Африкада. Адатта алар өлүктү издеп, саваннадан өтө бийик учуп кетишет. Дал ушул саваннадан бийик өтө учуп, дал өзүнүн ушундай тамак аштарын тау издешет десек болот. Таш жоору. Жок, ал эмес экен. Көбүнчө алар тамактан кийин калганын жешет. Көбүчүлөрдө Кыргызстанда бар деп айта албаймын, Африкада көп кездешет. Курч көз ээлери ожосун бийиктиктен карашат. Мойну узун жана. Ооба. Туура келесиз. Буну айтты го бирок аны. Төгүшпү? Жок. Таш жоору. Жок, ошо айтты. Аты неме? Мен аны жүндөр бар, мойну Ооба, узун. Дермета эмес деди окшойт. Үчүктөрдө бар го. Анын аты башкача, Экинчи аты бар. Сипы деп орусча айтканда атап коюшат, бирок кыргыз тилине өзүнүн аты которулбайт. 4 тамгадан турат аты. Анын атын билбейм. Блекраф. Азаматсыз, гриф албетте. Таап алышты. Аны биз байкай алабыз сыналгыдан. Могу немелерде бар, мультфильмдерде бар. Эң сонун. Эмесе биз болсо экинчи жаныбарга кезекти берели. Таранчы. Таранчы эмес. Бирок куш. Чымчык. Чымчык. Ошо чымчыкты табышыңыздар керек. Көбүчкөн. Дагы бир жолу калы. Бизде бар. Торгой. Коргой эмес. Чабалек эмес. Чабалек эмес, жардам берейин сиздерге. Жапайы жаратылышта кездешпейт. Алардын баары бул канаттуулар түр катар жасалма кол менен өстүрүлгөндүктөн, алар менен асыл тукум иштерин жүргүзүүгө канар араларында ушун жашаган жапайы мукурлар негиз болгон. Далар ошолор канаттуулардын атын беришкен. Учурларда сары түстө биз аларды байкай алабыз. Ошо сары түстүү болот мына. Папуга. Ошо тоту кушка окшошуп кетет, бирок кичинекей ушундай аябай жакшы. Мындай башына келип. Жок, үйлөрдө Чымчыктардын бири. Шахтарда конуп жүр. Мында кыргыз айтыш керек да. Андагы Жок, бул өзүнүн аты да. өзүнүн аты бар. Ооба, өзүнүн аты бар чымчыктын. Бүткүл дүйнөдө алардын ээлеринин ортосунда чыныгы белдештерди өткөрүшөт. Эң негизги артыкчылардын бири ушул канаттуунун үнү. Ушуну канаттын ырдоонун обону. Салаби? Жок, суу боюнча ушул жарышып жеңүүчүнү белгилүү эксперттерден турган комиссия аныктайт. Билекке каршы жок жабылгандык эмес. Кече жолдо келатканда көрсөттүр ага. Жооп окшойт. 5 секунд берейин. 5, 4, 3, 2, 1. Бирок мен таптым, бирок атын таппай атам. Канарейка аттуу. Биз Биз аны байкай алабыз. Көпчүлүк учурда ушундай сары, кызгылт түстөрүндө болушат. Билекке каршы табылган жокпуз. 3-чү жаныбарга кезекти берели. Чочко. Чочко эмес. Кабан. Кабан эмес. Дагы бир жолу калы. Сиздер баскычты басканды унутуп калып жатасыздар. Уусубай турчу. Төөлөр тукумундагы ача туяктуулар түрү. Жүнүнөн ар кандай калың кездемелерди жасашат. Кээ бир учурларда кийимдерди дагы жасашат. Түштүк Американын ушу бөксө тоолорунда таралган 2 түрү бар. Гуанака жана викуния деп атап коюшат. Дал ушул түрлөрүнөн балким сиздер таба аласыздар. Айымдары билиши мүмкүн, балким. Кийим жасалат дейсиз, Кийимдер жасашат, аябай жумшак, жүндүү болот. Лама. Лама албетте азаматсыздар.
Кезекти биз аламан азыр байкап алдык сыйналуудан. Болжак. Кезекти биз 4-чү жаныбарга берели. Неме? Бужа. Судагы эмнеле? Ой, су. Сүлөсүн эле? Сүлөөсүн эмес. Жаңа айтып атсың сен. Эметейби? Норка. Ошол да турат. Неле мурс, Тюлень. Тюлень эмес. Тюлень эмес, жанагы. Морской кот. Куштар, Морской котик. Жок. Дагы бир жолу. Дагы бир жолуңуздар. Жүжү. Баскычты басып турган атайбыз, мен ага чейин сиздерге жардам берейин. Үй бүлөнүн бардык өкүлдөрү чыгарган мүнөздүү үндөрдөн улам ушундай аташкан. Кулактан алганда бул башка кемирүүчүлөргө окшоп кычыратуу эмес, ызалануу болуп саналат, бирок бул кемирүүчүлөрдүн түрүнө кирет. Учурда кээ бир адамдар аларды үй жаныбары катары дагы колго алышат. Кичинекей жаныбар азык тизмегинин башында турат. Жаратылышта анын душмандары аябай көп. Алар түрткүсүн гана активдүү болушат, анткени караңгыда ушундай мындай айтканда кармалып жана жеп кетүү коркунучу ас аларды. Күндүз кемирүүчүлөр баш калкалоочу жайларда жашынып, тынчып укташат. Перуда байкасаңыздар, бул салттуу тамак болуп саналат. Жана сиздерге аябай жакшы жардам берейин. Буга чейин ушул деңиз деген сөздү аябай жакшы колдондуңуздар. Алгач ушул сөзүндө деңиз деген биринчи сөзү бар да. 2 сөздөн турат, анын аталышы. Деңиз эмнеси деген суроону сиздерге берейин. Кит. Биринчи баскычты басып атаңыздар. Кит. Кит эмес. Алар алгач деңиздин аркы өзүнүн, башкача айтканда жаныбарларды алып келген жерден айтышкан. Бирок деңиз сапаты бул жакка эч топ келишпейт. Конек бар го, морской конек. Деңиз. Жок. 2 сөздөн турат аты. Биринчи сөзү деңиз. Экинчисичи? Деңиз эмнеси деген суроону берейин сиздерге. Деңиз мышыгы. Кичинекей ушундай. Үйдө дагы багышат аларды ушундай торлордо, клеткаларда, Кыргызстанда бар. Морской котик. Жок. Кээ бир учурларда байкасак, ошол эле тормолордо, клеткаларда отуруп чуркаганды жакшы көрүшөт. Пингвин. Жок. Таба алган жок окшойбуз деп жатамын. Бул Деңиз суру. деңиз чочкосу, морская свинка деп орусча биз атап коебуз. Ушундай Мен ошо морской котик деп айтып турмун да буну. Морская свинка, деңиз чочкосу. Бирок деңизге дагы чочко дагы эч байланышы жок. Кызыктуу аталышы. Кезекти болсо келиңиздер 5-чи акыркы жаныбарга берели. Арстан. Арстан эмес. Аю эмес. Басып туруп кайратып. Аю. Аю дагы эмес. Тигр. Тигр эмес, жолборс эмес. Дагы бир жолу коелу. Аю эмеспи? Бир аю. Аю. Аюду атадан аю эмес. Бир ай бою эч нерсе жебей жашай алат. Албетте. Азаматсыздар, биз болсо жаныбарларды таап оюнубузду жыйынтыктайбыз. Байкасаңыздар, Сары күн командасы Тилекке каршы бир дагы жаныбарды таап алган жок. Бирок Кара ай командасы 3 жаныбарды тапканга жетиштиңиздер. Бир халва балл Кара ай командасына ыйгарылат, жана жыйынтыктаганда 3-2. Азыр болсо биз крокодил оюнуна өтмөкчүбүз. Суу сонду кандырганга убакыт келди. Nitro Fresh'тин жемишке каныккан даамы шыктандыруу. Жана жаңы сезимдерди тартуулоо үчүн жаратылган. Мөмө жемиштин сергитүүчү күчүнсүз. Ширелүү мөмө жемиштердин укмуштуу даймикси. Nitro Fresh. Тавит менен Серги.
Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү табышы керек. Алар тамак аштар, жаныбарлар, белгилүү буюмдар болушу керек. Эң негизги эрежелердин бири ал сөздөрдү сөз менен эмес, үн менен эмес, жөн гана кыймыл менен түшүндүрүп берүү керек. Командалаш болсо, ал сөздөрдү табышы керек. Буга чейин айткандай эле, ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет. Бул оюнду биринчиден болуп Сары күн командасы ачып бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Балта. Канаттуу. Чымчык. Кааласаңыз кийинки сөзгө өтсө болот. Ой. Краска. Ролик. Алдей. Лялечкада. Лялечканы эмне кылып жатат? Бешик. Азаматсыз. Чымчык. Камары. Чиркей. Чиркей. Сары. Жанагасы түсүн айтты сизге. Айтырсың. Билбей атпаймынбы? Айтырсың уже чагып аткандар. Сүйлөбөйбүз. Чымын. Чиркей. Кааласаңыздар кийинки сөзгө өтсөк болот. Кийинки сөзгө өттүк. Жол. Убакыт бүттү. Ары деген сөзгө аябай токтоп калдык Кылымбек. Чагат деп айтатын го. Дал ушудай учурлар кездешет. Азелдеп көттүң. Биз командалардын байланышындагы байкай алдык деп айта аламыз. Эмесе учурда биз кезекти болсо Кара Ай командасына берели. Крокодил оюнун учурда Кара Ай командасы улантууда. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Убакыт кетти. Кичинекей. Бильярд. Чука. Азаматсыз. Хоккеист. Тыры. Кийинки деп койбойсуң. Билбесеңиз кийинки сөзгө өтсөк болот. Чымын. Ары, чиркей. Куртка. Пальто, шуба. Азаматсыз. Гик. Бармен. Азаматсыз. Сүрөтчү. Адам эмне кылып атат? Ойлонуп атат. Жок. Карап атат. Коюштуруп атат. Бир нерсе эмнени коюштуруп атат? Шахмат. Аю, тигр. Жаныбар. Арстан. Карышкыр. Карышкыр. Мын чыгарбайбыз. Велосипед менен дөңдөн түшүп атты. Самолет. Дельфин. Азаматсыз. Жетишип калдыңыз акыркы сөзгө. Бирок байкасаңыздар Нургазы көргөзгөнү жада калса мага жакты. Мен ойлоп жатам, эгерде телекөрүүчүлөрдүн арасында айымдар болсо, сөзсүз түрдө шубаны табышмакты ойлоп жатам. Кийип туруп, дароо эле кубанып калдыңыз деп айтам. Азаматсыздар, келиңиздер Крокодил оюнун жыйынтыктап алалы. Биринчиден болуп бул оюнду Сары күн командасы ачып берип, 2 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар Кара Ай командасы болсо 8 сөздү туура тапты. Азаматсыздар, 1 халва бал Кара Ай командасына ыйгарылат. Жыйынтыктаганда 4-2 биздин акыркы оюнубузга кезекти бермекчибиз. Аталышы Оозумдан оку.
Оозумдан окуу оюну. Катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляция менен гана айтып жаткан сөздөрдү табышы керек. Ал сөздөр сөз түрдө биздин экрандан пайда болмокчу. Сиздер байкагандай эле бул оюнду Карай командасы биринчиден болуп ачып бермекчи. Сиздерде 1,5 мүнөт убакыт бар. Мен биринчи кезекте музыканы коюп үнүн көтөрөйүн. Убакыт кетти. Улак. Күн чыгарсаңыз болот. Ун. Кулак. Куна. Кулак. Ку. У. Ку. Ку. Үкү. Кулак. 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 Ку. Ду. Гейге өтөрүнчү. Süt. Ü. Gün. Süt. Süt. Азаматсыз. A. A. Lippe. Alpe. Alpe. Zebra. Defter. Zeb. Dep. Z. 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 Zeb. Zem. Zempir. Zebra. Zebre. Zebra. Zebre. Zebra. Zebra o. Autobus. Avtobus. Saat. Ca. S. Saat. San. Saat. Saat mı? Baraban. Baraban. Кыкырбайбыз, акырында кайтабыз. Clown. Globus. Clown. Klon ha? Klon. Көргөзбөйбүз. Эмоция менен көргөзүүдү, акыркы сөздү тилекке каршы мен кабыл албайм. Артикуляция менен гана түшүндүрүшүңүздөр керек. Эч нерсе уккан жок окшойсуз. Музыка бизге чейин угулуп чыкты. Анткени азаматсыздар жакшы жыйынтык көргөздүңүздөр. Биз болсо кезекти учурда Сары Күн командасына берели. Оозумдан окуу оюнун учурда Сары Күн командасы улантууда. Мен болсо музыканы коюп, үнүн көтөрөйүн. Сиздерде 90 секунд убакыт бар. Убакыт кетти. Манас. Парта. Манас. М. П. М. Манас. Масас. Манас. Мантı. Нас. Mantya. Нас. Giyki ayda. At. Harı. Kalempir. Altın. Çimni. Tiş. Çimni. Kirpi. İlk söz. Instagram. Соус. Bunu tapayım. Çoç. Kalsız ilk söz götürsek bu. Kon. Ötük. Cügörü. Süt. Giyki. Vakıt bitti. Азаматсыздар. Ачык болгон жоксузбу деп учурда Кылбек мырза сизге суроо заткым келип жатат. Кырсакты. Бирок манты деген сөздү туура эмес таптыңыз. Биз болсо дал ушундай жагымдуу нотада келиңиздер. Бир нече убакыттардан кийин жыйынтыктамакчыбыз. Бизден эч алыстабай туруңуздар. Биринчи кезекте Оозумдан окуу оюнун жыйынтыктайлы. Биринчиден бул оюнду Карай командасы ачып берип, 6 сөздү тапканга жетиштиңиздер. Тең тайлашуучулар Сары Күн командасы 4 сөздү туура тапты. Бир халва балл Карай командасына ыйгарылды. Ошол себептен 5-2 таза жеңиш сиздерди куттуктайм.
Демөөрчүлөрүбүздөн өзгөчө жеңүүчүлөр катары биздин белектерди кабыл алып коюңуздар. Жана Сары күн командасы сиздер да аябай активдүү катыштыңыздар, ошол себептен белектерди сиздер да кабыл алыңыздар. Чоң рахмат. Телекөрүүчүлөр менен конокторду дагы бир жолу тааныштырып кетели. Бүгүн биздин креативдүү тобу командасы келип, актерлор, актриса айымдарыбыз олтурушат. Жана команда экиге бөлүнүп, Караай командасында бүгүн Нургазы Курбануулу жана Гүлнур Авазбекова келишти. Тең тайлашуучулар карама-каршы команда катары Сары күн командасында бүгүн Кылымбек Байботоев жана Бермет Алиева келип кетишти. Ар бирөөңүздөргө мен чыгармачылык ийгилик кааламакчымын. Бизге жакшы оюн көргөзүп бергениңиздерге ыраазычылык. Телекөрүүчүлөргө дагы өзгөчө рахмат айткым келип жатат. Жана бизге албетте социалдык тармактарга калыпталып, Instagram баракчаларында LTV Check It KG жана Cinemax Check It HD деп бизди тапсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө YouTube платформасында Любимый ТВ каналына катталып, Халва шоунун чыгарылыштарын көрө аласыздар. Сиздер менен биз коштошпойбуз. Жөн гана кийинки чыгарылыштарга чейин амандашканча.